Жерге келгенден бeri адамдар табиятты жана андагы адамдын ордун түшүнүүгө аракет кылып жатышат. Жашоонун маңызын табуу үчүн көптөгөн адамдар динге кайрылышат. Бүгүн сүйлөшө турган тема суу жөнүндө болот. Баарыбызга белгилүү, суу бул жердеги жашоонун негизи. Биология сабагынан бардык жандыктар клеткалардан турат экенин билгенбиз. Бул цитоплазма, клетканын негизги чөйрөсү. Цитоплазма клетканын негизги материалы болуп эсептелет жана ал 80% суудан турат. А бул болсо адамдын организминдеги суудун пайызы. Бир аз мурун айтып кеткени бардык жандыктар клеткалардан турат. Ал эми клеткалардын негизи суудан турат. Бул далилди микроскоп ойлоп табылгандан кийин ачыкташкан. Ал эми бизге Аллах субхана тааля 1400 жыл мурун Кур'ани Каримдин Анбия сүрөсүнүн 30-аятында мындай дейт. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Бул аяттын кыргызча мааниси. Чын эле капырлар асмандар менен жер бирге болгондугу, а биз аларды бөлгөндүгүбүздү жана бардык жандууларды суудан жараткандыгыбызды көрүшпөйбү. Эми алар ыйман келтиришпейби. Мусулмандардын китеби Кур'ани Карим Аллах Тааланын сөзү экени дагы бир далил болду. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.